Анжелика менен Самара кайсы партиялар депутат болууну сунуштап жатышат. Эки ырчы саясатка келе турган болуп калды. Өткөн шайлоодо талапкерлигин коюп өтпөй калышкан. Күздө өтүүчү парламенттик шайлоого айрым партиялардан Анжелика менен Самара айымга азыртадан сунуш түшүп баштаптыр деген имиштер бар. Ал партиялар экөөнүн сулуулугуна кызыгып жатабы же чын эле эл ичинде кадыр баркы барбы? Маалымат булак социалдык тармактын жылдыздуу саясат баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Аскар Акаев Филипп Киркоровго 1 миллиард рубльга бааланган пентхаус саткан. Россиянын поп ырчысы Филипп Киркоров Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевга таандык болгон квартираны сатып алган. Бул тууралуу Жаңы кылым телеграм каналы маалымдаган. Элиталык апартаментти ырчы өткөн жылы сатып алган. Телеграм каналы Росреестрдин документин жарыялады. Агалак 2020 жылы декабрь айында Киркоров Филипповский турак жай комплексин 2 кабаттуу пентхаусты Акаевдин сатып алган белгилүү болду. Объекттин базар баасы 1 миллиард рубльга жетет. Бирок Филипп Киркоров канча рубль берип турак жайды сатып алганы азырынча белгисиз. Булак Арба KG. Эл чындыкты билсин. 31 августтан кийин Афганистан эч кимди чыгарбайт. Дүйнө коомчулугу кандай пикирде? Эл аралык коомчулук Америка Кошмо Штаттын Афганистандан буга чейин убадалагандай 31 августка чейин өз жарандарын жана алар менен иштешкен жергиликтүү тургундарды алып чыгып кетерине күмөн саноодо. Талибан кыймылы 31 августтан кийин Афганистандан адамдарды чыгарууга тыюу салат. Бул тууралуу талиптердин өкүлү Забихулла Муджахид Спутник радиосуна кабарлаган. Биз 31 августтан кийин эвакуациялоо боюнча операцияларга жол бербейбиз деди ал. Мындан тышкары Муджахид Кабул аэропортуна жолдор жабык экенин айтып, ал жака азыр чет элдик жарандар гана өткөрүлүп жатканын кошумчалады. Афганистандан Америка Кошмо Штаттыктарды эвакуациялоо АКШнын өкүлдөр палатасынын чалгын иштер боюнча комитеттердин төрагасы Адам Шиф Америка аскерлерин Афганистандан эвакуациялоо иштерин 31 августка чейин аяктай аларына күмөн санап, алардын миссиясы узартылары боюнча пикирин айткан РИА Новости жазган. АКШлык жалпыга малымдоо каражаттардагы президент Джо Байден өз аскерлерин Афганистанда болуу мөөнөтүн жакынкы күндөрү узартарын божомолдоп жатышат. Эске сала кетсек, Байден АКШлык аскерлер Американын акыркы жаранын алып чыкмайынча Афганистанда кала турганын убадалаган. Анткени менен Пентагон өкүлү Джон Кирби шейшемби күнү билдиргендей, мурдагыдай эле аскерлерди 31 августка чейин чыгарып кетебиз деген максат көздөлүүдө. Вашингтон кетүүнү каалаган, өмүрүнө коркунуч туулган бардык АКШ жарандарын жана афганистандыктарды чыгарып кетет. Биз эвакуациялагандардын санын кескин көбөйтө алдык. Андыктан айдын соңуна чейин бардык иштерди аяктайбыз деген ишеним бар, деген Пентагон өкүлү. Ошол эле учурда Reuters агенттигинин АКШ президентинин администрациясынын өкүлүнө таянып жазганына караганда, Джо Байден Пентагондун Афганистандагы эвакуация иштерин мурда пландалган мөөнөткө аяктоо боюнча сунушуна макул болуп жатканын жазды. Германиянын канцлери Ангела Меркель Берлинде журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, АКШнын 31 августка чейин чыгып кетүү чечим боюнча эвакуация иштерин аяктоосунун жаңы мөөнөтү белгисиз экенин айтты. Ошол эле учурда Европа биримдигиндеги Россиянын туруктуу өкүлү Владимир Чижов учурдагы хаосту эске алганда, АКШлык аскерлер Кабулдан 31 августка чейин чыгып кетерине ишенүү кыйын экенин кошумчалады. Афганистанда кырдаал бир нече апта мурда Америка өз аскерлерин чыгарып кете баштаган соң, Афганистанда абал кескин курчуган. Талиптер бир катар ири шаарларга кол салып басып алышкан. Согушкерлер өлкөнүн бардык чек ара өткөрүү жайларын көзөмөлгө алып, президенттик сарайга киргенин жар салган. 16 августка караган түнү Талибандын өкүлү Мухаммед Наим 20 жылга созулган согуш аяктаган жакында мамлекетте жаңы башкаруу формасы киргизилерин билдирген. Талибан Кыргызстанда жана башка мамлекеттерде диний экстремисттик уюм катары тыюу салынган кыймыл болуп саналат. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Бишкекте 14 жаштагы эки кыз дайынсыз болуп жатат. Кыздар кечитен бери дайынсыз болууда. Туугандары милицияга арыз жазып, көргөндөр болсо кабарлап коюуну өтүнүшүүдө. Бул тууралуу Спутник агенттигине алардын туугандары билдирди. Маалыматка караганда, Акылай Байлиева менен анын курбусу Алия Абсатарова 24 август күнү кечинде Достук Кичи районундагы үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайра кайтып келишкен эмес. Туугандары милицияга арыз жазган. Алар кыздарды көргөн болсо 0771 48 88 83 жана 0500 87 77 76 номерлерине кабарлап коюуну өтүнүшүүдө. 1-май райондук милициясы азырынча Акылай Баялиева боюнча маалымат берди. Агалайык өспүрүм кыз үйүнөн шейшемби күнү чыгып кеткен. Ошол бойдон анын кайда жүргөнү белгисиз. Уюлдук аппараты өчүк. Белгилери бою 165 см, чачы кара, узун, кой көз, үстүнө агыш түстөгү мышыктын сүрөтү бар футболка, ачык күрөң түстөгү шым, бутуна ак кеда кийип жүргөн. Милициянын байланыш номери 0706 66 61 49 03
512 67 01 13 же болбосо 102 номерине байланышыңыз. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Адам өлтүрүүгө буйрук берген якудза мафиясынын жетекчиси өлүм жазасына тартылат. Жапон соту якудза мафиясынын башчысын адам өлтүрүүгө буйрук берген үчүн өлүм жазасына өкүм кылды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Бирок Жапониянын түштүк батышындагы Кудокай кылмыш синдикатынын 74 жаштагы башчысы Сатору Номура коомчулуктун өкүлдөрүнө зомбулук менен кол салуунун уюштуруучусу деген айыпты четке какты. Фукуока райондук соту Номуранын шейшемби күнү өлүм жазасына өкүм кылганын тастыктады. Ал эми Жапон маалымат каражаттары өкүм аны кылмыштарга түздөн-түз байланыштырган далилдердин жоктугуна карабай чыгарылгандыгын жазышууда. Мен адилеттүү чечим чыгарууну сурандым. Сиз өмүр бою чыгарган чечимиңиз үчүн өкүнөсүз деген Номура өкүм чыккандан кийин судьяга. Жапонияда якудза мафиясы көптөн бери көчөдө тартипти сактоо жана каражаттарды канчалык шектүү болбосун иштерди тез бүтүрүү үчүн зарыл болгон адамдар катары кабыл алышып, аларга чыдап келишкен. Бирок акыркы 10 жыл ичинде бандаларга каршы эрежелердин каттуулашы, социалдык чыдоонун төмөндөшү жана экономиканын алсыздыгы якудза мафиясынын мүчөлөрүнүн санынын азайышына алып келди. Жалпыга малымдоо каражаттары маалыматы боюнча Номура 1998 порт куруу долбоорлоруна таасир эткен балык кармоо кооперативинин мурдагы башчысын өлтүрүүгө буйрук берген үчүн күнөөлүү деп табылды. 2012 Кудокайдын ишин иликтеп жүрүп өлтүрүлгөн мурдагы полиция кызматкерлеринин өлүмүнө дагы Номура күнөөлүү деп табылган. Прокурорлор 4 окуянын ар бири Номура жетектеген Кудокайдын координациялаган чабуулу экенин, анын орун басары Фумио Тануэ банданын командалык дизмеги аркылуу бул аракеттерди макулдап турганын айтышат. Сот Тануэ шейшемби күнү өмүр бою эркинен ажыратылганын билдирди, бирок ал өзүнө коюлган айыптарды четке каккан. Сот ошондой эле Номура менен Тануэге 20 миллион йен, 182 миллион 200 доллар айып пул салуу чечимин чыгарды. Кудокай расмий түрдө өзгөчө коркунучтуу статусун алган якудзалардын тобу полиция тарабынан колго алынганга чейин 2014 алар дээрлик миңдеген профессионал бандиттерди бириктирип, дээрлик 50 чукул адам өлтүрүп, акча упсалоо менен алектенип жүрүшкөн. Булак кабарчы KG. Эл чындыкты билсин. Кабул Россия баштады. Россия Федерациясынын жарандары Орус элчилигинин жанындагы автобустарга отургузулду. Конвой аэропортко бет алды. Анын кыймылына жол тыгындары, ошондой эле талиптердин өткөрмө бекеттеринде Талибан Россия Федерациясындагы тыюу салынган террористтик уюм токтоп калуу тоскоол болгон. РЕН-ТВнын маалыматы боюнча автобустар Кабулдагы аэропортко чейин келишкен. Орустар металл детектордун алкактарынан өтүшөт. Аларда температураны өлчүшөт. Жарандарды экспорттоого Ил-76 аскердик транспорттук авиациянын 3 жүк ташуучу учагы тартылгандыгы, ал атайы 2 кабаттуу учак айландырылгандыгы белгиленген. 4-чү тарабы Ил-62 жүргүнчүсү телеканал качкындардын тизмесинде 511 адам бар экенин белгилейт. Булак Анунс KG. Эл чындыкты билсин. Орусиядагы кыргыздар мыйзамсыз аракеттердин көбүн өз мекендештерине карата жасашууда. Москвада 2 жыл аралыгында кыргыз жарандары тарабынан жасалган кылмыштардын жана укук бузуулардын саны кыйла көбөйдү. Бул туурасында Орусиянын ички иштер министрлиги Москва шаарындагы ыкчам иштердин өкүлү билдирген. Кыргыз өлкөсүнүн элчилигинен кабарлашты. Маалым болгондой, 24 августта Кыргыз Республикасынын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат Москва шаары боюнча ыкчам иштердин өкүлү менен жолугушту. Москва полициясынын жетекчилиги 2019 жылдан бери кыргыз жарандар тарабынан жасалган кылмыштардын жана укук бузуулардын саны кыйла көбөйгөндүгүн билдирди. 2021 жылдын 7-айында эле Москвада кыргыз мигранттардын катышуусу менен 916 кылмыш негизинен адамга каршы катталган мыйзамсыз аракеттердин көбүн кыргыз жарандары өз мекендештерине карата жасашкан дешти элчиликтен. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Сонунбүбү Кадырова бирөөгө боор ооруганды коюп, октарыбызды даярдап, чек арабызды бекемдешибиз зарыл. Ауганстанга жан тартып, алардын бутуна урулашконду кое туруш керек деди бүгүн 23 августта Назар Ньюс маалымат агенттигине акын жана журналист Сонунбүбү Кадырова. Сонунбүбү эже Ауганстандын 500 студентине виза түрүндө жардам берели 1200 качкынды кабыл алганга даярбыз деп расмий бийлик билдирди. Бул аракетибиздин кесепети тийип калбайбы? Ауганстанда бийликти алдык деген Талибан кыймылы канча жылдан бери согуш таласында тажрыйба топтогон, кан көрүп калган немелер. Булардан алыс эле болгон жакшы негизи. Жетимге көк чөтөлдүн кереги эмне дегенде булар кыргызга кайнаса каны кошулбаган, адамды чымычал көрбөгөн сапатсыз немелер. Ошондуктан Ауганстанга жан тартып, алардын бутуна урулашконду кое туруш керек. Бирдемени биринчи баштап жиберген жагыбыз бар негизи. Бул жолу кое туруш керек го.
Башка өзбек казактардын башы жетпей жатат дейсиңби? Же биз алардан боорукер болуп көрүнгүбүз келип жатабы? Боор ооругандын да чеги болот. Билмексен боло турганыбыз оң. 1-2 жумада толук жайгашып бүтүшөт деп ойлойм. Анан алардын иши кай багытка жылып жатканына карап. Ошого жараша анан биз да иш жүргүзсөк болот. Афганистан деле жөн мамлекет эмес. 20 жылдан ашык кармашты. Балким убактылуу чегингендир. Президенти да качып кеткен жагында жөн жатпайт. Ошондуктан кылыбызга келип кур дүрмөттү токтот. Эгер жамандык жагына ооп кетсе, бизге албетте кесепети тиет. Алып кирбесек деле кире башташат качкындар. Ошолорду өткөрбөш керек. Жакшынын шарапаты, жамандын кесепети дейт. Булардын кесепети жугат. Керек болсо чымчыкты да өткөрбөй сак болгонубуз оң. Булак Назар